Азыр муршид кармоо жана тарикат кармоо бул үммөткө пайдасыздыкпы дейт. Жок, азыркы мезгилде муршид кармоо, тасаввуф илимин үйрөнүү азыркы замандын талабы болуп калды. Кандай талабы болуп калды? Себеби ислам бул 3 нерседен турат. Бул акыйда, Аллах Таалага болгон ишеним, анан фик бул өкүмдөр, мамилелер, намаз, ибадаттар, үчүнчүсү ат-тасаввуф бул ошол адам менен адамдын ортосундагы адеп ахлак, адам менен Аллах Тааланын ортосундагы адеп ахлакты үйрөтө турган илим. Эми ушуну кээ бирки жамааттар атайын ушун жокко чыгаргысы келип, исламдын бир канатын же куйругун кыркысы келет да, ошондуктан адамдарда адепсиздик, адамдардагы ал-башаа дейт. Мындай корс, коркпостон туруп капырлыкка чыгаруу, коркпостон туруп бидатчыга чыгаруу ошо тасаввуфтун жоктугунан, адеп ахлактын жоктугунан. Ал адепти үйрөнгөн эмес, дайыма арам, адал, куфур, ширк деп жүрө берет, жүрөгү караят. Тасаввуф илими бул жүрөктөрдү тазалай турган, дарылай турган илим. Жүрөктүн оорусу болот. Ал оору ошо тасаввуф илим менен тазаланат. Эми адамдар айтат да, мен Куран окуп атам, анан мен зикир кылып атам. Ооба кылсаң болот, бирок пайдасы аз. Муршид менен кылынган зикир жөн кылган зикирге калганда жакшы болот. Ошон үчүн бизде илгертеден ушундай болгон, адам өз алдынча зикир кылбайт. Өз алдынча зикир кылсаң болот, бирок пайдасы аз болот. Пайдалуу болуш үчүн сөзсүз түрдө муршид сени көргөзмө берген, сенин абалыңды билген, сага кандай пайдалуу боло турган шейхтин көргөзмөсү менен зикир кылуу бул макамга көтөрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма өзүнүн сахабаларын ошондой үйрөтүп турган. Мындай зикир кыл, андай кылгыла, орозо кармагыла. Мисалы үчүн тасаввуфтагы илимдердин бирөөсү бардык ибадаттар адамдардын жүрөгүн тазалайт да. Мисалы Кабага барсаңыз, умра кылсаңыз, ажылык кылсаңыз, ооба фарз амалды аткарасыз, ошол менен Аллах Таала жүрөгүңүздү тазалайт. Орозо кармасаңыз, ооба парз аткарып атасыз, эртең менен кечке чейин аш кабыл сооп аласыз, бирок жүрөгүңүздү тазалайт ошо. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир адам келип үйлөнгөнгө муктаждыгы жок, бирок баягы шахватынан кыйналып атканда орозо карма деген. Эмнеге? Ошол жүрөктү тазалайт, анан кийин шахватын азайтат. Шахватын азайтуу өтө аз. Мисалы, бардык адамдар тажрыйба кылып көрсүн. Эми кээ биркилер айтат да, бул жерде пайгамбарыбыздын орозо карма дегендиги ошол курсак ачканда баягы шахваты азайып кетет. Андай эмес. Шахват деген ушундай нерсе, ачка турсаң дагы күчөй бериши мүмкүн. Кээ бирки адамдардан угуп атабыз, орозо кармап атам, бирок эч пайдасы болбойт. Анчы жок, анчы жүрөктү тазалаш керек. Ошол орозо жүрөктү тазалайт. Анан жүрөгү менен барып, анан кийин ушул нерсеге тазаланат. Ар бир илимдин өзүнүн устаты болуш керек. Мисалы, медиктер өзлөрүнүн медицинасын үйрөнгөндө бир устаздарга үйрөнөт, анан илим окуйт, анан жанында жүрөт, операцияга кирет, анан натыйжалуу хирург болуп чыгат. Эгер бир адам өзү эле китептерди окуп хирург ал чыкпайт ал. Мүмкүн эми Кудай миллиондон бирөө чыгып калышы мүмкүн, өзү китептерди окуп отуруп, изилдеп отуруп, мисалы үчүн Ибн Сина окшогон, изилденип отуруп мүмкүн ийилге. Бирок калган адамдар бардыгы бир жол көргөзүүчүнүн көргөзмөсү менен ийгиликке жетет. Фиг илими дагы мына ошондой. Өзүңчө фигти окусаң болбойт. Ошон үчүн азыр көрүп атабыз, биздин коомчулукта өзүн алым көргөзгөн адамдарыбыз бар да, китептен окуп алган илимди ар бир сөзүн бири-бирине каршы келет. Же болбосо Ханафи мазхабтагы муътамад маселени билбейт, Ханафи мазхабтагы фикый маселелерди билбейт. Бир жерден карайган нерсени окуйт, ал башка дагы андан күчтүүрөөк китепте ага туура эмес деген маселе бар. Китептен өзү илим окуп алган ошондой болот. Акыйда маселеси дагы мына ошондой. Акыйданы да өзүң окуп алсаң, баардыгын капырга чыгара бересиң, болду. Ошон үчүн бардык нерсени өзүнүн устазынан, илимди өзүнүн устазынан окуса, пайдалуу болот. Эмне себептен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам илим талап кылгыла деди, китеп окугула деген жок. Илим талап кылгыла. Пайгамбарлардын мураскорлору алымдар деди. Пайгамбар китеп таштады, ошо китеп Куранды кармап эле алып кете бере деген жок. Эмне? Алымдар мураскорлор деди. Демек пайгамбарыбыз ошо китепти сахабаларга түшүндүргөн, сахабалар табиндерге түшүндүргөн, устаздан устаз, ооздон ооз, кулактан кулакка жеткен илим. Тасаввуф илими да мына ошондой.
Азыркы мезгилде ал мындай үммөткө пайдасыз жок. Үммөткө эң пайдалуу азыр тасаввуф илими. Азыр эң муктаж болуп аткан илим. Биз азыр акыйданы дагы азайтып, фихти дагы азайтып, тасаввуфка көңүл бура турган мезгил. Ошого адамдардын мамилесин көрүп атасың. Базарга барган адамдардын мамилесин көрүп атасың. Көчөдө жүргөн адамдардын мамилесин көрүп атасың. Адеп, ахлак деген нерсе кызыл аштан ылый түшүп кеткен. Жолдо зоң койгон эркектер жол талашып мушташып атат. Миңдеген адамдарга өзлөрүн концерт коюп, же болбосо өзлөрүн бир шоу көргөзүпчү. Аны миңдеген адамдар көрүп атат. Ал экөө машинесине түшүп алып, бирөөсү фит минген, бирөөсү да бир нерсе минген, экөө мушташып атат. Ошол өзүнүн абалын өзү көргөзүп атат. Кандай даражада маалыматы бар, кандай даражада тарбиясы бар, кандай даражада ата-энеси тарбия берген, мектеп кандай тарбия берген, ошол да көрүнүп калат. Жолдо жолдун ортосунда мушташып атышат. Өтүп кетип аткан машинеде бир аял бар, бир жаш бала бар, кыз бар, уул бар, көрүп атат ошону. Жаман таасирин берип атат. Ошонун бардыгы тасаввуфтун жоктугунан, адеп ахлактын жоктугунан. Эгерде ар бир адам шариаттын талаптарын үйрөнүп, адеп ахлак, өзүң менен өзүң мамилең кандай, өзүң менен досуңдун ортосундагы мамиле кандай, сен менен аялың ортосундагы мамиле кандай, Аллах Таала менен сенин ортоңдагы мамиле кандай, пайгамбар менен сенин ортосундагы мамиле кандай, ошолордун бардыгын тасаввуф илими үйрөнөт. Ошол жок болгондуктан дос менен достун ортосундагы акча бөлө албай болуп атат. Аял менен күйөөсү ажырашып атат, бир келише албай. Мен таң калам да, 10 жыл, 20 жыл чогуу жашаган адамдар кантип аял менен күйөөсү бир пикирге келе албайт? Пайгамбар Аллах Таала менен сенин ортосунда адептин жоктугу, Аллах Тааланын аты угулганда, Аллах Тааланын аяттары угулганда, Аллах Тааланын буйруктары болгондо адам башкача болушу керек. Эгерде тасаввуф илимин албаса, мында оңой эле. Өзү деле Аллах Тааланын аяттарын өзү билгендей чечмелеп, бирөөнү тозокко киргизип, бирөөнү бейишке чыгарат. Пайгамбарыбыз менен болгон мамиленин начарлыгы кандай? Пайгамбардын урматын билиш керек. Пайгамбарыбыз менен сахабалар кандай мамиледе болгон? Пайгамбарыбызды жакшы сүйүшүбүз керек. Пайгамбарыбызды жакшы көрүшүбүз керек. Гулуу кетип атасың, сен чукур кетип атасың, чектен ашып атасың, андай болбош керек. Пайгамбар жөн эле башар, жөн эле адам. Жок, пайгамбарыбыз андай эмес. Сахабалардын эле пайгамбарыбыз менен болгон мамилесин үйрөнгөнүбүздө, азыркы биздин пайгамбарыбызга болуп аткан мамилелерибиз гулуу эмес, жафа болуп калат. Жафа деген эмне? Пайгамбарыбызга болгон урматсыздык болуп калат. Биздин азыркы мезгилдеги эң укмуштуу кылып аткандардын, ошол жамаатка, ошол инсандарга жакпай аткан кылыктары сахабалардын алдында жафа болуп калат. Пайгамбарыбыз эгерде түкүрсө, бир сахабанын колуна тийген экен. Бетинен, денесинен сыйпаган. Мүмкүн бул адамдарга бир чоочун болушу мүмкүн. Бирок ушунчалык даражада пайгамбарыбызды урматтаган. Пайгамбарыбыздын аты укканда эс болуп жыгылган. Пайгамбарыбыз өткөндөн кийин сахабалар. Хуб, ушунчалык жакшы көргөндүктөн. Анан биздикин азыр бир аз ошо пайгамбарыбыз менен, пайгамбарыбыз менен биздин ортобуздагы адепти дагы тасаввуф илими үйрөтөт. Пайгамбарыбызды кантип сүйүшүбүз керек, кантип урматташыбыз керек. Пайгамбарыбызга урматсыздыктын бир белгиси, өткөндө бир араб өзүнүн шейх деген бирөөлөрдүн бир сабагын жөнөтүшүптүр да. Эгерде дейт, мафсада, бир бузукулук болуп, адамдар жаман пикир кылбаганда, пайгамбарыбыздын кабырын биз мечиттен казып чыгарган болот элек. Эгерде эл бизди бул мусулмандар өзүнүн пайгамбарынын кабырынан чукуп чыгып атат деген эле сөз болбогондо, биз чыгаратпачук дейт. Ал деген нерсе пайгамбарыбыздын урматы жок, себеби бизде шариятыбызда бар да. Пайгамбар эмес, жөнөкөй адамдын урматы тирүүсүндө кандай болсо, көз өткөндөн кийин ошондой урматталыш керек. Азыр урматка ылайык болобу бирөөнүн кабырын казуу? Урматтуу болбойт. Пайгамбарыбыздын кабырын казып алып чыгуу кандай мындай бир жиргеничтүү, ушундай бир адамдарга жаман көрүнгөн нерсе. Алар кылат болчук дейт, болгон адамдар гана бизди жаман деп ойлогон. Пайгамбарыбызды урматтап кылбайбыз эмес. Адамдар жаман көргөн үчүн кылбайт. Атак биз чукуп алат элек дейт. Ушунун бардыгы тасаввуфтун жоктугунан. Азыркы мезгилде муршитке да муктажбыз, тасаввуфка да муктажбыз.
Bolboso ümmetibizde uşunday başalamandıq, adepsizlik. Kızda adep çok, balada adep çok. Köçede görüp otasыңар, jayında çıga alбай kalдыңар eşikке. Uşunun bardыгы adeptin joktugu.